Бакбү Өмүралиева көп жылдан бери гүлгө кызыгып өстүрүп келет. Бул күнү Талас облусунун тургундары үчүн гүл майрамы аталышындагы көргөзмө өткөрүлдү. Бакбү Өмүралиева көпчүлүктөн өзгөчөлөнгөн гүлдөрү менен келген меймандарды тааныштырып жана гүл өстүрүүнүн сырлары менен бөлүштү. Бул биздин өзүбүздүн эле гортензия гүлү. Бул күзүндө эс алат да, уже жаз алды менен эле бул ак болуп чыгып, кайра көгүш болуп, анан кызарат. Бул бир эле гүл 4 өңдү берет. Анан бул деле ошол эле экинчи жылкылар. Анан сикламен деген гүлдөр бар, лимондор, эстома, аденома. Гүлдү аракет кылса баары эле жакшы өзөтпөш керек. Буга деле ошондой мээрим төгүп, жакшы сүйлөп, жакшы неметип, эртең менен тура калып эле баладай кылып ушуларды карайбыз иш болсо. Гүл майрамы фестивалын Талас шаардык мэриясы жана Кызгалдак плюс кайрымдуулук фондусу улуттук тазалык күнүнө карата жана Гүлдөгөн Талас долбоорунун негизинде уюштурушкан. Ага облус аймагынан бери гана гүл өстүрүүчүлөр эмес, кол өнөрчүлүк, тамак аш жарманкеси өткөрүлүп, 100 000 сом кайтарымсыз жөлөк пул алып иш баштаган ишкерлер катышты. Ишкер айымдарды колдоп, Талас шаарынын гүлдөгөн аймак кылуу бул иш-чаранын башкы максаты экенин уюштуруучулар айтышат. Өздөрүнүн өндүргөн продукцияларын, самын, жанагындай тиккен кийимдерин, выпечка, ар кандай жасаган тамак аштарын бүгүн ярмаркага алып чыгышты. Ошондой эле биз бул ярмаркада сүрөтчү балдар сүрөт тартып конкурс уюштурулуп атат. Аларда Гүлдөгөн Таласты кандай элестетет? Ошол сүрөттөрдү тартып азыр галереяда, паркта таймаш жүрүп атат. Ал жерге мектеп окуучулары катышууда. Ошо ишкерликти колдоо, туризмди өнүктүрүү максатында ушундай ярмаркаларды ай сайын уюштуруп туралы деп өзүбүз демилге көтөрүп атабыз. Талас келечек борборунун жетекчиси Гүлзина айымдагы 2 жылдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдарын бириктирип, алардын укуктарын коргоо менен бирге таланттуу балдардын кол өнөрчүлүгүн башка көргөзмөлөргө алып барып жайылтууда. Бүгүнкү жарманкеге борбордо тарбияланган, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын колунан жасалган кийимдерди, сувенир жана башка буюмдарды алып келишти. Колунан келген таланттуу балдарыбыз бар экен, ошолордун кол өнөрчүлүгүн алып чыгып келебиз. 6-7 ярмарка көргөзмөлөргө чыгарганбыз. Мондай жашнакай оюнчуктарды Асел деген кызыбыз токуйт. Мондай носочектер бар. Бизде негизи аябай өнөрлүү кыздар, балдар көп. Гүлдөрдөн, шурудан токкандар бар. Мондай бүт өздөрүнүн колунан чыккан. Бул шуруларга аябай эле көп мээнет кетет. Анткени ар бири бирден токуп. Ошо Мадина кызыбыз бүгүн келбей калды, медреседе окуйт. Ал эгер ошондой бизде бөлмө болсо, кыздарга мастер-класс өткөзүп үйрөтө алат. Врачка жакшы сүрөттөр тартат. Кундуз деген эжекебиз бар, ошонун коласында кыздардын эмгектенип ушундай жашнакай сувенирлер жасайт, бойлуктан кийиштен да. Гүл майрамы фестивалынын негизги демилгечилеринин бири Айтбүбө Субанбекова мындай демилге: энелердин колдоосу менен өз жерин гүлдөгөн аймакка айлантып, эмгекчилдикке чакыруу максатында башталган. Азыркы тапта бул жарманке 7 Дубан аймагында өтүп жатат. Айтбүбө апа көчөлөргө гүл өстүрүүнүн башкы максаты адамдарды эмгекчил болууга чакырып, эстетикалык тарбия берип, адамды жаман ой жана стресстен чыгаруу болуп саналарын билдирет. Биз Бишкекте Арча-Беш конушунда пенсионер апалар пандемия убагында жөн жатпай убактыбызды пайдалуу пайдаланалы деп корообуздун ичиндеги эле гүлдү короодун сыртына жол боюна тиктик. Анан өтүп бараткан адамдардын баары силердин гүлдөрүңөрдү көрүп рахаттанабыз. Сонун көчөңөрдө гүл тиккениңер аябай жакшы болуптур деп, анан көчөлөр да тазара баштады. Балдар келип жардам бере баштады. Ошентип биз оюбузга ушундай демилге кылып баштадык, ойлодук. Келгиле кыргыз эли ушу көчөлөргө гүл тиксек, элестетсеңиздер, көчөлөрдүн баары гүлдөп турбайбы? Ошентип биз Гүлдөгөн Кыргызстанга айланат элек деген демилге менен ошо пенсионер апалар жөн жатпай ушул демилге менен бүт Кыргызстанды чакырып атабыз. Ош, Нарын, Көл, Ала Бука, Аксы райондору аябай активдүү болуп атат, өзгөчө Талас областы активдүү. Бүгүнкү самалык Талас шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан даярдалган чакан майрамдык кече менен коштолуп, келген конокторго өр, комуз күлөрү жана бийлер менен бирге жакшы маанай тартууланды.
Сыймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары, Таңкы талас маалымат музыкалык программасы үчүн.